андан кийин мына Кызак Наталовдун тоюн толугу менен көтөрүп берди. Мына азыр Кочкор коомундагы байкелерибиз келип мына бүгүнкү күндө биздин өз чөнтөктөрүнөн чыгарып 400 үй бүлөгө атайын ушундай болгон корзина пакет даярдап келип атат. Бул боюнча да сиздерге абдан ыраазычылык билдиребиз байкелер. Ар бириңиздерге ден соолук, ушул кыргыз элибиз ушул бүгүнкү апааттан бир жакшынакай чыгып кетишин тиленебиз. Ушул баардык байкелерибизге ыраазычылык билдирип, коомдун атынан биз Дүшөн байке сизге сөз берсек, анан кабыл тилегибизди айтып, сиз дагы өзүңүздүн айтып. Эми бул Кудайдын бир чоң сыноосу да. Кыргыз элинен эмес, бүт дүйнөбүздүн элине келген сыноо болуп атат. Эми ушундан элибиз аман ынтымак менен ушул Кудайдын сыноосуна мамилесинен чыгып кетели. Анан бул жерде эми азыр Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай оор шарт болуп атат. Бийлеген эң бай мамлекеттер чоң сыноонун астында турат да, жок болуп кетиши. Ошон үчүн биз кыргыз элиби кылымдап жашап келген элбиз, ошон үчүн аман бололу. Анан бул жерден эми биз атайын бул биздин 2-3-үчүнчү эмес, көптөн бери эле келип аткан жардамыбыз. Мына биринчи башталганда ушул больницаларга жардам бердик эле. Ушул Кочкор коому, Бишкекте жашаган кочкорлук бир туугандарыбыз чогулуп, өзүбүздө бир чөнтөгүбүздөн акчабыз чыгарып, ушул фонд түзүп алдык эле. Ошондон жардам берип атабыз. Биринчи партиясы больницага жардам бердик эле, бүт менен бар. Анан азыр эми ар бир айлык өттөн списогун алдырып, баягы колунда жок жакыр адамдар деп баягы айтса оор болуп калат окшойт. Баягы бир аярлуу калкка жардам берели деп ушул инилериме, бир туугандарыма, байкелериме, эжелерибизге, кыздарыбызга баарына рахмат. Ушул баарыбыз тең чогулуп жардам берип, ар бир айлык ушундай аярлуу калкка мындай кичинекей нерсе салым болсун деп. Бул биздин кадыр колкобуз жок. Эртеңки күнү шайлоо болот, тигил бул деген деле ниетибиз жок. Мына буга чейин берип келгенбиз. Мына ушул Кочкор коому 2010-жылы түзүлдү эле, ошондон бери биз 4 жардам берип келатабыз. Ошонун бир эмеси деп болобуз. Анан баягы мактанып элге көрсөтпөсөң дагы ар кандай сөз болор экен айтып. Ошон үчүн туура түшүнүп, действительно баягы колунда жок, кыйналгандарга жардам бериш керек. Мына бул жерден жигиттерибиз турат, ар бир айрым өзүн баккан балдар бар. Семьясын эмес, айылын баккан балдар. Так буга чейин жардам берип келген, мындан ары дагы жардам берип келатабыз. Эми орустарда бир макал бар. Донецку дейт, рука дающая депчи. Анан Кудай балдарга ынтымак берсин, ден соолук берсин, баары болсун. Эл аман болсун, мамлекетибиз аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Кудай ушул ынтымактан ажыратпай, ушундай бири-бирибизге жөлөктөп сыйлашып жүрөлү. Рахмат. Рахмат.